Ынтымак айылында 1958 жылы алгачкы мектеп ашар жол менен салынган. Учурда ал мектептин ордуна мечит салынып, мектептин айрым корпустары эле калган. Ошол кезде агартуучулук кесипти аркалаган мугалимдер да эле болсо эски мектебин эскеришет. Мен 1972-жылы университетти бүтүп, ушул айылга келгем. Ушул айылга келип, ушул айылга мугалим болуп, ушул жерде мектепке биринчи кадам таштап киргем. Анда мына мечиттин ордуна узун неме бар болчу, эски мектеп бар болчу. Ал убакта биздин көрүшкө жакшынакай эле болчу, жаман деп айта албайм. Биринчи эмгек жолубузду ошол жерден баштадык, ошол жерге иштедик, ошол жерден монтип даражага жеттик, канча балдарды окуттук дегендей. Анан мына жерде да турат эки корпусу. Мына жерде да бир 3-4 класс бар болчу. Кабинеттер. Анан тетиги корпуста военный деп койчу эле ал убакта. Ошону военный кабинети бар болчу, анан бир классы бар болчу. Акырындап окуучулардын саны көбөйүп, ал кездеги Калин колхозунун бала бакчасынын 2 кабат имараты мектепке берилген. Ал имарат кыйла жыл билим уясы катары кызмат кылган. Элден айланса болот. Элдин жардамы менен, ошол мугалимдер коллективдин жардамы менен, окуучулардын жардамы менен Союздун убагында бирден бир областтагы, Талас областындагы бала бакча болуп эсептелген ушул 7 жыл, 8 жылын ушул мектеп кылып кармадык. Андан кийин заман өзүнүн нугуна келди. Бияктан анан жаңы мектеп салына баштагандан кийин бул азырынча мынакей бош туруп атат. Бул келечекте жаш муундар үчүн бала бакча болот деп эсептейм. Ал убакта шарт азыркыдай эмес болчу. Анткени СССРде мамлекет ыдырагандан кийин объектилердин баары таланып тонолуп атты. Анан ошол ал убакта ошол башкармабыз айтты. Эски мектеп таштап бияка көчпөсөңүздөр болбойт, бөөдө талкаланган жатат. Ушул бала бакчаны кармап 7 жыл, 8 жыл ушул мектеп кылдык. Жаңы заманбап билим уясынын курулушу 10 жылга созулду. Алгач пайдалуу түптөлүп, бирок каражат убагында бөлүнбөгөндүктөн токтоп калган. Өткөн жылы өлкө башчысынын тапшырмасынын негизинде жылдап курулушу бүтпөгөн мектептер толук бүткөрүлдү. Бир кездеги айыл элинин кыялы ишке ашып, заманбап, жарык, кенен жана дагы бардык шарты менен билим ордосу эшигин ачты. Биздики кээде бар го бир класска 2 класс окуп калчубуз. Мына ушуну күттүк. Мен бул мектепте иштеген жокмун. Мен будан мурун барга 5 жыл мурун пенсия ачып кеткем. Мен тиги мектепте иштедим. Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп, мындай мектеп бар го, жеткенде бар, жетпегенде бар. Не дегенди, карачай, ар бир кабинет, биз кызылып, неме жүрсөк, жиналыш өтө деген немелер жок. Аны эптеп коридорго балдарды чыгартып, тыштандырып, аны өшөтүп өтчүбүз. Кышында жылуу жана жарык билим уясында окуучулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Болгону сапаттуу билим алуу гана керек. Жаңы бүткөн мектебибиз заманбап, мектептин ички сырткы көрүнүштөрү, ошондой эле класс бөлмөлөрү окуучуларга ылайыкташылган. Бизде ар бир классыбызда 25-тен 30-га чейинки окуучулар окуйт ар бир бөлмөдө. Ошону менен катар эле мектептин жарыктыгы, анан кийин коридорлорубуздун кенендиги эң мыкты жогорку деңгээлде заманбап мектеп болду десек жаңылышпайбыз. Жаңы мектепте кошумча ийримдер үчүн класстык кабинеттер жетиштүү. Таланттуу окуучулар бош убактыларын туура пайдаланууга үйрөнүүдө. Кийиске жүн менен өзүнүн сүрөтүн түшүрөбүз. Жана бул Ишеналы Арабаевдин да кийиске жүн менен бастырып андагы сүрөтүн түшүргөнбүз. Буга 2-3 күндөй убакыт кетет. Жана мындай ковровая вышивка деген бул өзүнүн ийнеси болот. Ийнелери менен бул саябыз, буга аябай көп убакыт кетет. Будан да чоңдор картина, пейзаж ушундайларды кылабыз биз мектептен. Аймактарда мындай заманбап жаңы мектептер көбөйүүдө. Быйыл Таласта дагы 6 жаңы мектеп курулат. Бегай Масымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Бакаят району.